Limfa системасын кантип тазалоо керек? Башкача айтканда без жолдорун кантип тазалайбыз? Бул үчүн сөзсүз түрдө сиз суу ичип турушуңуз керек. Суу адамга сөзсүз түрдө 2,5 литр, 3 литр жайында, кышында 2 жана 2,5 литрге чейин ичүү керек. Сууну кандай ичесиз? Ар бир тамак жеердин астында, эртең менен түштө кечинде тамактын алдында 200-300 грамм жылуу сууну жутушуңуз керек. Шыр жутушуңуз керек. Бул 40 жана 50 градуста суу болуш керек. Ооз күйбөй турган жылуу суу болуш керек. Ал эми ошол ар бир тамак ичкендин ортосунда, обед менен завтрак менен обед ужиндин ортосунда сиз термоска ошол 40 градуста сууну куюп алып, уртап жүрүүңүз бул сиздин лимфа системаңызды тазалоого чоң жардам берет. Мөмө жемиштерден эмне жардам берет? Анар, кызылча, клюква, сарвиз, хрен, ачуу жана таттуу болгар калемпирлери, чеснок, имбирь, миндаль, ашкабак данеги, солодка тамыры. Майлардан болсо оливка майын колдонуңуз, сливочный масланы колдонуңуз жана эң сонун өзүбүздүн кыргыздын сары майын колдонуңуз. Булар дагы лимфа жолдорун тазалаганга чоң жардам берет экен. Лимфа системасы бул биздин денебиздеги зыяндуу жана керексиз нерселерди баарын шыпырып сыртка айдап чыгаруучу щетка, башкача айтканда шыпырга деп эсептесек болот. Демек мен сиздердин лимфа бездериңиздерди тазалап жүрүүңүздөргө чоң көңүл буруңуздарды суранып кетер элем.